Кадам жайдагы өспүрүм Айдай канкорлордун колунан ажал тапканы өкүнүчтүү. Бул кабарды уучкендей кабыл алдым. Урматтуу эркин өлкөмдүн жалпы журту, журт башчылары, эгемендүү тарыхыбызда тынбай эле кордук, зордук менен өмүрү кыйылган уул кыздарыбыздын саны өсүп баратат. Канчалаган кайрылууларга болбосун, мыйзам кабыл алынбасын, шумдуктуу окуялар жынысына, жашына, улутуна, расасына карабай болуп келүүдө. Жалпыңарга карындаш, эже, апа, чоң эне, тайэне, Аксы Үмүттүү Кыздар Федерациясынын саатчысы катары кайрылам. Эч бир жаран адам колунан ажал таппасын. Ата эне, жакындары боздоп калбасын. Кордоого, зордоого, өлтүрүүгө дити колу барган эки буттуу айбан канкорлорго аяосуз жаза колдонулсун. Өспүрүм кыздарыбыз жетилип, өлкөбүздүн өнүгүүсүнө зор салымын кошот деген үмүттөмүн.